You talking? Yeah. Бүгүн бул ымыркай 3 айга толду. Төрөлгөндөн бери ата-энесине кубаныч тартуулап, апасы Люсинин кош бойлуу кезиндеги баардык кыйынчылыктарын артта калтырды. Ал сканерден өткөнү барганда доктурлар кокусунан Люсинин энелик безинде өөрчүп кеткен рак шишиги бар экенин аныкташкан. Андыктан аны тез арада алып салуу керек болчу. Бул окуя ушинтип башталган. Алар мени гинеколог-онкологдорго жөнөтүштү. Онкология деген сөздү укканда дароо эле рак жөнүндө сөз болуп жатканын түшүндүм. Ошентип 20-жумадан кийин операцияга барууну чечтик. Анда төшсөгүмдөн ылдый карай кесишмек. We were told that Бизге балабызды энесинин курсагынан алып чыгууга туура келет деп айтышты. Бирок мен ал учурда анын канчалык олуттуу экенине көңүл бурбаптырмын. Мен аны бир аз жылдырып турушса эч нерсе болбойт деп ойлогом. he'll just be moved to the side a little bit. Алар аны жатын менен кошо денемден акырын алып чыгууга туура келди. Медиктер ал операцияны 2 саат бою өтө кылдаттык менен жасашты. Ошол убакта хирург көрүп алган рак ткандарынын баарын алып салууга жетишкен. Андан соң жатындагы ымыркайды кайра денеме жайгаштырышты. Бул үй бүлөнүн дагы бир өзгөчө окуясы бар. Ымыркайдын атасы музыкант Адам дээрлик 3 жыл мурун бөйрөгүн алмаштырган. Ошондон тарта анын жашоосу толугу менен өзгөргөн. So Lucy's all Люси ошол операцияны мени менен кошо баштан кечирсе, эми биз орун алмашкандай эле болдук. Эгер Адам бөйрөгүн трансплантация кылбаганда менин боюма бүтмөк эмес. Эгер кош бойлуу болбосом, бул тууралуу билмек эмесмин. Биздин бул кичинекей кубанычыбызда болмок эмес. Дарыгерлердин бизге жасаган баардык камкордугуна чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Оксфорддогу Джон Редклифф ооруканасында 5 саатка созулган бул өзгөчө операция акыркысы эмес. Кийинки айда ошол эле хирургдар рак шишиги толугу менен кеткенине ынануу үчүн дагы бир операция жасашат. he's safe with us now. Уулубуз азыр биз менен, бирок Люсинин дагы башка процедуралары бар экенин билебиз. Андан кийин баары таза чыкса, бул биз үчүн чоң кубаныч болмок. Ушунун баары менин башымдан өткөнүнө дал ишене албайм. Дарыгерлер менен хирургдардын чеберчилиги жана тажрыйбасы менен биз өзүбүздү өзгөчө бактылуу сезебиз.